tanıganlar barбы? Tanıysыңар, э? Азыркы убакта буга чейин ушул эмеде зам директор болуп иштеген тартып атасың, э? Мусорный полигонда директор болуп иштеген азыр болсо, азыркы убакта ушул тазалыктын директорунун кеңешчисимин да. Эмнеге келдиң силерге? Эмнеге келдиң? Биринчиден тазалыктын директорлору неге адам катары келип көрбөйт экен? Жолукпай эмнеге сен келдиң дейм. Балким силердин үнүңөр жетпей жатат. Чыкпай калган эмеле болуп атат. Силердин үнүңөр жетпей жатат. Жетпеген жерден болот. Ошондуктан биринчи эмнеден баштайбыз? Биринчи мен номер телефонумду жазып алгыла. Айтыңыз. 0708 60 99 59. Şu WhatsApp'ta mınday da çalsa olur da. Adil. Adil. 0708 60 99 59. Qanday problema bolбосун, түздөн түз мага çalsаңар болот да, жазсаңар болот, çalsаңар болот. Мен силерди бирөөңөрдү эмеңерди чыгарбайм. Мога айтты деп айтпайм. Бирок силердин таламыңарды мен талашам ачык эле. Бир дагы адам ушул күнгө чейин мени акчага сатып ал элек. Акча берип, мына монтип сүйлөп кой, тигинтип сүйлөп кой деп. Проблема болуп атса, мага чалгыла. Эгерде кана Комбеке. Комбеке тыйын берип атсаңар дагы чалгыла. Могу 500 сомдон берип атабыз же 1000 сомдон берип атабыз депчи. Аны мен Комбекеге же бирөөгө айтып силердин эмеңерди мен чыгарбайм. Аны мен Комбеке менен сүйлөшөм. Комбеке токтот же жумуштан кетесиң. Болду, кыска эле. Мусорный полигонда мен менен күрөшкөн уже. Быйыл мына бюджет деген бар да, 22-жылга бекилип калган. Biz ошондо барганбыз азатка. Мындайда энди бекилгендердикин эмне көбөйтүлүп атпайбы? Туура бирок көбөйтүп. Бекилген бүтүн бардыгы 50%-тен көтөрдү. Быйыл көбөйбөйт. Шундан азатка барганбыз. Тазалыкка келгенде эле ушундай бизге карапайым элге калганда ушундай болуп калат да. 3 мэр келди, 3 тең чогулуш кылды. 1 айдын ичинде көтөрүп беребиз деди. Жок, 3 тең. Кечеги мэрам айтып, 1 аптанын ичинде чечип берем айлыгыңар деди. Ол дагы жок. Жок, келди мындай алдабай ачык сүйлөшөбүз. Мен ошону айтам. Ачык катан сүйлөшөбүз. 3 жылдан бери бул алдап атат. Саша мердин көптөрү келген деп мен сүйлөй берем, ким неме болсо да. Бетке айтып берем. Силерди ачык айтып атат. Алдабайбыз. Бюджет деген нерсе бар. Бюджет деген 1 жылга бекилет. 1 жылга бек башкалардын кете бекителе го, туурабы? Мугалимдерге мен бюджет бекителе. Адамдардын ден соолугун карайт, сактайт деп. Биз адамдардын ден соолугун сактабай атабыз. Biz onlardan da şaktağıtağızı birinci очередde biz тазалап. Mugallimler dikalardı me okutup bizde de onlardan kim bizliyor. Alarga koşulat. Tazalarga hiç kim köngül vurmaydı. Tazalarga негизичи meda ipoteka uy berip atat biz жакшы керек деп ойлойсуңар айлык. 25 болсун. Ошондо жакшы жашайбыз. 25 анан жанында зарплата болсо, э? Айлык эч өзгөрбөш керек. Айлык Эмечи, канча саат иштейсиңер бир күндө? 4 saat. 4 saat. 6 saat дириле карайын. Эме кылсачы 25 болуп туруп анан кийин жанагындай анда 8 саат иштеп калышыңыз. Адел мындайда мейли 8 saat иштей турган болсок, saat 8'de kelebиз как положено. 1 saat обед кылабыз, 5ке чейин иштейбиз, кетебиз анда. Ошондой акча. Ошо таңгамал 4'те келип атпайбы? 4'те келебиз, Бар уста атканда келебиз. Техника көйгөндөн кийин бардырдын четтерин сыпыра албайсың. Башка немени кыла албайсың эки. Сиз айткандай 8'де келип алдыңыз, кайсы жерди сыпырасыз? Машина монда жүрүп турат. Ошон үчүн биз Onun için bu 4 saat saat 3'te çıkarız. Biz tangamağımız degenden eski alış gerek de. Burada naşkoylarga duaylı ötele vergen. Tamam, hemen yazıp gidiyor. Kana dovorga kol koyganmızda. Duaylı öteleme 8 saat alasın. 4 saat işteysin. Pazar günü hem saat 3 kilo Ertesi gün 8 geçeyim.
Misal adamlar su içesi olmayısındır. Негизи мен ойлоп атам, Ben bir cevret var. системаны өзгөртүш керек окшойбуз мындай. Малдак менен жүрөбүз. Бизге вообще Ошол эжеке мен деле ошону көтөрүп чыктым. Китептерди көтөрүп чыксам 75-жылкы 75-жылы жана утвержденный карталар экен да. Неде? Nelerde oşolma Biz qaytadan esepleş gerek bana. Oşol boyunca жүрөт. Буларды кайрадан эсептеп, Esepleş gerek азыркы qaytadan. сенкамен кайрадан чыгарыш керек. Ар бир метрди эсептеп чыгыш керек. Ол бай файыз малдагы менен жүрөт. каждый день жуутуш керек неме. Жуубайт, бирок Расценканы өзгөртүш керек. Anam mana su jönünde koçan juğan. Kunde juğulağı je bir haftaga bir juğulağı. Эмнеде? Koçan juğanda. Мен Kamnege bilbeysin. билбейм. Eki jolu şoň çasta normalni çastın. Biyağı arpa etine bir çastı, biyağı bir çastı. Ay ben kengеш Bunlar için ortadan aynı uyup albayım keter. zaten. Bardırın astını lakıp keter. Açık Geçip değil. kıralbaysın da başka kılalmaz. Olmasın direktörü özüne şikayet kerek olur. Ya. Бирок элесе талайсыңар десер. Bence Эми бир сыйра талабыңызла. Мен ошонун баарын кагазга түшүрөйүн. Момдагы иш керек деп. Ал жерде экономический отдел бар. Аларга айтам, түшүндүрөм, момдай көйгөй момдай болуптур. Момдай кылбайлыкпы? Анткени мисалы мэрдин деле тиги жумушу көп да. Ал ушул көйгөйүн бар. Бул муниципальный заказ дейт да. Бюджеттин эмесине өзүңөр көрүп атасыңар. Жетпегени тартыштыгы өзүңөр көрүп атасыңар. Балким эгерде чыныгында баары тең төлөсө налогтордучу, чоң компания алибарта төлөгөн, балким бюджет чоң болуп кетсе, анда карамакта булардыкы деле мен билем тартыш. А бул жерде мындай болуп калышы ыктымал да. Эгерде 25 миңден болдубу, анда жумуш балким көйүп кетет, а сокращение болуп кетет анда. Анда да кызакчы болбой калат да, мындай карап турсакчы. Азыр жок, мен силерге чындыкты айтып атам. Тууганда чыганда. Азыр мисалы кандай болду? Мисалы мугалимдерге көбөйттү. Айлыкты, тиги нагрузканы көбөйттү. Жумуш көбөйүп калат да. Анда алдагандай болуп калат. А эгерде мисалы мындай 10 литр чакага 10 литр суу леп атат. Аны ашып таштай албайсың, чын айткандачы. Эмне колдон келишинче эмне кылсам, мен аны ошону карап чыгайын, мен көрдүм. 70. Adı kaça veriyor da? Yeme adı dağı bir şuranı Zelenströy'den çöktü tazalık orasıyla da burada. Hazır bir de orulmaya kaldı. Birisi narıklarıyla ölüp kaldı. Öldürüldü otağız. Yemişen der vakat, dostlarının tegereğini ölü vakat. Ал жерде мына силерге айтып берейин, укканымды айтып берейин. Бизде мурун зеленка бар болчу. 66 киши. Тазалыктачы. Анан кийин алар болсо азыр Ренхозго өткөн. Эми алар айтым боюнча дагы 60 миллион бизden талап кылаптыр да. Биздики өттү эме деп. Биз айтып атабыз, каякта 60 миллион. Биз өзүбүздө 14 миллион кетип атса, силер каякта сурап атасыңар депчи. Эми ошондой маселелерди мындай айткандай Зеленхоз кыла турган иши, мисалы, мусорный площадкада чөп үйүлүп калып атпайбы? Мыйзам боюнча алар алыш керек экен. А бизге жүктөп салып атат. Ошондой кылып, эми мен силерге айтып атпаймынбы? Эми мэрдин эмесине эле жетпейт ал иши көп да. Мындай бирөө эле мындай айткандай, бирөө эле момундай өткүр, бирөө туруп алыш керек да. Мону өзгөртөлү, мону кылалы деп бирөө. Талап, биздин талабыбызды талашпасак, мен зам директору болгом уже, мен ал жерде болгом. Сен азыр нештатный жөнүнө кеңешчиси экенсиң да, сен ошо наркы жагы отуруп. Мен бензин албайм, айлык албайм. Ошо да. Просто элдин алдында мен сүйлөп койгом, ушу мусор проблеманы чечем, аягына чейин жетем деп. 40 күн болду, 40 күн болду айлык албай жүрөм мен. Жок, мен айтып, мен аялым көчөнү айтып, сен жиндисиңби дедим, жиндисиң. Бекер ким иштейт? Сен жиндикесиң деп уже катын колаганга чейин барып атат. Пул алып кел десең эмне керегиң бар деп. Кыскача мен силерди уктум. Силер мени уктуңар. Мен болгону эле силерге убада кылбай иш аракетимди кыла берейин. Кандай дейсиңер? Мени уже мэриядан жаман көрүп бүттү меничи. Сен азыр кыйкырып берет экенсиң, прямой эфирге чыга берет экенсиң, проблемалардын баарын айтып берет экенсиң деп. Бала ыйлап атса эмчек кайда? Биз айтпасак жетпесе,
Эгерде мындай жетпесе мен тиги прямой эфирде мына 10 миңдей киши көрөт меничи. Ошолор айтса балким жетет деп атам да. Силердин талашып мага эмне кызык албасам, жаман көрүнүп, өзүңөр ойлогончу. Же силерден бир Кубанбек эстен пул алып отам. Мага бериңиздерби? Мына анан Кубанбекеничи жанагындай эми мен билбейм да, ичинде жаманаттык болуп атабы, же силер пул берип атасыңарбы, эмнеге берип атасыңар пулду, же өзүңөрдүн качаңар барбы? Мен билбейм, чын айткандачы. Бирок чындык чыркырап бир күнү чыгат. Эгерде берип атсаңар токтотула, чын айтам. Мен көчөгүдө директорго да жаман көрүндүм. Мастерлердин канча жерлерде айдаш керек, айлыгы 20 миң сом бензинге өчө бөлөбүз жакачы. Жакта да кыйнабайлы депчи. Анткени мен кыйналып кетсем, мисалы айлык жетпей кетсем, мен да башым иштеп кетет да. Каяктан пул тапсам, кимди кыйнасам, шагашкан аяктан тапсам деп, ал адамдын эмеси. Мен мындай түшүнүп атам да. Талаш тартыш бар, силер да тартып атасыңар, биз да тартып атабыз. Бирок мындай талыс бир ортого келиш керек болуп атат да. Мен деле түшүнүп атам да, жумуш оор, мына январда ошо арабыздан өтө азалып кетти. Мен да ошону айтып атам. Үчөө болуп кетти даже, үчүнчү фактор эмне? Жок, олар тартылган эме. Адилкадырлар экен күнөөнүн баары. Жок, Адилкадырда эмес. Мен силерге айтайын. Бири-бириге жагыш берет. Силер мына Кубанбайке табилди биринде өткөрөт. Нурсейит турабы? Биринен чейин. Биякта күнөө жок, өткөрүп койду, мына момчу иштедиңер депчи. Биздин кыздар ашып кетсе 5 күн. 5 күн. Негизи 10-на чейин деп бурун ошончо 10-на чейин келчи да. Ашып кетсе 10-на чейин эмен барында расчетторду кылат. 10-на чейин бүткөндөн кийин эмнеге 7 күн кармалып калды. Болгону кимдер? Алар силерге көтөрдү. Мен билбейм эмнеге кармалып атат. Bana özel şirketten bunlardan bana ötedi. Bir de ben 5'ine veremem. 5'ine veremem. Bir gelmedi bundan sonra. Bana dedi. Bundan da oldu. Hepinize koyayım dedi. Анан эме азыр директорду тутуп жей бербегиле, чын айтсам мен мына ишара көрүп атпаймынбы? Баары даяр болгондон кийин, мисалы 10-да Elenkoz, mına özünün organ otunu talapıyla kılıp kayıtıp bizge taşanlar falan. Бактыкыбызда тазалабай кетет. Жок, ошол себептен бизде зыгынга ачылганда турабы, алар өзү Кайра алышыбыз керек айт. зеленканы алыш керек Алыш киши. керек. Биздин арыктар болбой калды. Алыш керек. Бактарды Bir ay yatar. Жок, аларды мына эме боюнча, мыйзам боюнча өздөрү алып кетиш керек. Тазалап кетиш керек.